Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына аскасы булут жамган кооз тоолорду, түшүн берекеси мол төгүлгөн кулпурган өрөөндөрдү, мөлтүр тоо булактары менен дарыяларды, өзүнө терең сырларды каткан тарыхый мурастарды калтырышкан. Бул тарыхый мурастар элибиздин эчендеген тарыхын камтып, илгерки доордун күбөсү катары сакталып келет. Келгиле, анда карт тарыхты казып Кыргызстандын 7 кереметине саякатка бирге чыгалы. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын облусунун Каракоюн деп аталган эң кооз капчыгайында деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашып, Кыргызстандын 15-кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Ошол алыскы орто кылымдарда Чүй жана Фергана өрөөндөрүн Кашкар менен байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан Ташрабат чеби Кербен сарайдын кызматын аткарып, соодагерлер менен саякатчылардын дайыма токтоп өтүүчү жайы болгон. Имараттын бийиктиги 20 метрдей, тик бурчтуу формадагы кумпалуу 31 бөлмөдөн турат. Бөлмөлөр 3 топко бөлүнөт. Коридордун эки тарабындагы бөлмөлөр, залы жана анын тегерегиндеги бөлмөлөр. Коридордогу биринчи эшик аркылуу 3 кароол үйгө өтөт. Дубалдын чыгыш тараптагы бурчтары мунаралар менен бекемделген. Имараттын негизги залына узун коридор аркылуу кирет. Коридордун эки жагында бөлмөлөр бар. Бөлмөлөр төбөсүндөгү көзөнөктөр аркылуу жарык менен камсыздалган. Бөлмөлөрдүн төбөлөрү да арка сыяктуу жарым шар формасында жабылган. Уламышта Ташрабатты атасы менен уулу курган. Курулуш аяктап калган кезде куполго гана акыркы ташты коердо алыстан кербен көрүнөт. Уулу ишин таштап коюп ким келе жатканын карап көргөнү жөнөйт. Атасы болсо, "Адегенде жумушту бүтүр балам" деп айтат. Уулу укпастан кете берет да кайра ошол бойдон кайрылып келбей калат. Ташрабат ошол бойдон жабуусу жок турат деп айтылат. Кошой коргон ат башы өрөөнүнүн борборунан орун алган. Жер шартына жараша стратегиялык ыктуу жайгашып, байыркы учурда ушул жер менен өткөн соода жолун жана бүткүл өрөөндү тескеп турган. Шаарды казып көргөн кезде курулуштардын калдыктары табылып, алардын дубалдары кыш менен салынган, таманына топурак жана жалпак таштар төшөлгөн, үйдүн ичинде очоктун издери сакталып калган. Бир бөлмөнүн керегесинин шыбагында көк, кызыл, ак жана сары боектор менен жүргүзүлгөн оймо чийменин издери бар. Бөлмөлөрүнөн ар кандай материалдар, жаргылчак, чоподон, таштан, сөөктөн жасалган ийиктер, алардын айрымдарына ою салып коюлгандар табылган. Темир буюмдардан болсо жаанын уштары, бычактын сыныктары сакталып калган. Курларга жана жүгөнгө кадап жасалган жалпак коло буюмдары да чоң мааниге ээ. Мындай кооздоолор 6-10 кылымдардагы түрк тилиндеги көчмөн урууларда кеңири тараган. Кошой коргон шаар калдыгынан табылган колодон жасалган чоң шакек айрыкча кызыгууну туудурат. Анын жогорку бетине бирин-бири карап турган эки өрдөктүн сүрөтү салынган. Мындай табылга Кыргызстандын аймагынан биринчи жолу Кошой коргонду казганда табылган. Борбордук Азиядагы мунара архитектуралык эстеликтердин эң байыркысы Бурана Караханилер дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. Чүй өрөөнүндөгү Токмак шаарынан 15 км түштүк батышта, Дөң арык айылынан чыгышында жайгашкан. Мунара Жети суудагы түрктөргө ислам тарала башталган мезгилде 10-кылымдын аягында, 11-кылымдын башында курулган. Мунара кайрак ташка чегилген жазуу жана ал баласагындык мыйзамчы имам Мухаммадка коюлгандыгы тууралуу орто кылымдагы тарыхчы Мухаммед Кайдардын эмгегинде эскерилет. Мунара Кыргызстандын аймагында курулуш өнөрүнүн эң жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн далилдейт. Бурананын айланасындагы курулуштардын калдыктары, чеп, дубалдар бул жерде бир мезгилде Баласагун шаары өкүм сүргөндүгүн ырастайт. 13-14 кылымдарда шаар өзүнүн жашоосун токтоткон. 1971-76 жылдары Бурана оңдолуп калууна келтирилген. Манастын күмбөзү 14-кылымга таандык архитектуралык эстелик. Эпос жана эл ичиндеги уламыш боюнча баатырды эскерип жүрүш үчүн бейитине анын жары Каныкей атайын тургузган көрөсөндүү курулуш. Ал ушул кезге чейин сакталган. Күмбөз ким тарабынан, качан, кимге арналып курулган деген көптөгөн суроолор бүгүнкү күнгө чейин тарыхый табышмак. Тарыхый маалыматтар боюнча 1300-жылдары жашап өткөн Кенизек хатундун күмбөзүн эл ичинде Манастын күмбөзү деп аталганы баарыбызга белгилүү. Семетей эпосунун көпчүлүк вариантында
Манастын күмбөзү талас өрөөнүнөн алыс эмес, суу жээгиндеги Төрткүлдүн төмөн жагында Кайнардын как өзүндө курулгандыгы айтылат. Уламыштардын дагы биринде күмбөздү Семетей салдыргандыгы айтылат. Кыш жасоо үчүн топуракты алыстан алдырып, ылайга эчкинин кылын кошуп, бышкан кыштарды эркечтин майына кайнаткан дешет. Кыштын топурагынын составынан Кеңкол дарыясынын жайыктарына мүнөздүү болгон кесек кумдун табылышы кыш даярдоо үчүн жергиликтүү материал пайдалангандыгын айгинелейт. Кээ бир кыштарда кам кезинде беттерине батып калган айванаттардын издери бар. Ал издер талас өрөөнүндө таралган айванаттарга таандык экендиги далилденген. 14-кылымда курулуп, кийин ушул чөлкөмдө жападан жалгыз бүтүн калган күмбөздү эл өзүнүн сүйүктүү баатыры Манастын ысымы менен байланыштырып айтып калган. Өзгөн мунарасы архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Бул тарыхый эстеликтердин баары бир мезгилде курулган эмес. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метрге жеткен. Бирок убакыттын өтүшү менен чөгүп, урап отуруп азыркы бийиктиги 27 метрди түзөт. Тарых изилдөөчүлөр мунаранын эки түрдүү себеп менен курулганын айтышат. Биринчи себеби сырттан келаткан душмандарды байкоо иретинде атайын кароол мунара катары тургузулган. Экинчи себеби ислам динине байланыштуу. Мунарага чыгып азан айтып, элди намазга чакыруу максатында тургузулган делинет. Жанаша турган 3 күмбөздү өзгөн эли орто, түндүк, түштүк күмбөз деп бөлүп аташат. Күмбөздөрдүн ичинен орто күмбөз биринчи курулган. Орто күмбөз убагында ошол чөлкөмдө бийлик жүргүзгөн султандын буйругу менен курулуп, ага Караханиттер династиясынын өкүлү хан Насыр ибн Алинин сөөгү коюлган. Түндүк күмбөз орто күмбөздөн бир кылым кеч курулган. Күмбөздүн ичиндеги жазуулардан улам адистер 1152 жылы Караханиттердин башчысы Хусейн ибн Хасад курдурган деген жыйынтыкка келишкен. Маалыматка караганда күмбөздө ошол кезде аймакты башкарган султандын агасы Султан Илчи Мазынын сөөгү коюлган. Дагы бир уламыштарда элди ажыдаардан сактаган Баатыр хан жана анын ата-энесинин сөөгү коюлган деп айтылат. Ал эми түштүк күмбөз 1187 курулганын изилдөөлөр тастыктаган. Мында кимдин сөөгү коюлганы алигиче белгисиз. Бул 3 күмбөздүн архитектурасы байыркы жана ошол кездеги өнөр ээлери колунан көөрү төгүлгөн усталардан экендигинен кабар берет. Шах-Фазил архитектуралык күмбөзү Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Сафет Булан айылына жакын жайгашкан. Ислам дининин айрым өкүлдөрү экинчи Мекке атаган Шах-Фазилдин тарыхы 11-12 кылымдарга барып такалат. Эң кызыгы, Сафет Булан айылынын тарыхы да күмбөз менен байланыштуу. Күмбөзгө Караханилер мамлекетинин башкаруучуларынын биринин сөөгү коюлган. Эстелик архитектура жана көркөмдөлүшү жагынан орто кылымдагы жетишкендиктин эң жогорку чеги. Күмбөздүн ички дубалдары шыбалып, ганч менен жогорку чеберчиликте оймо чиймелер менен кооздолгон. Ичинде элегиялык жана диний маанидеги куфий жазуулары, геометриялык татаал фигуралар оюп түшүрүлгөн. Диний тексттер араб тилинде, элегиялык тексттер фарсы тилинде жазылган. Ушул жагынан Шах-Фазил күмбөзү башка архитектуралык эстеликтерден өзгөчөлөнүп турат. Эстелик ЮНЕСКОнун каттоосуна алынган. Шырдакбектин чеби Борбордук теңир тоодогу Ала-Буга суусунун оң өйүзүндө Актала районунда жайгашкан. 10-13 кылымга таандык. Аталышын 18 кылымдагы Баатыр Шырдакбектин ысымы менен байланыштырышат. Чеп 4 чарчы формада салынган. Сакталып калган дубалдардын бийиктиги 6 метрге чейин жетип, баксадан курулган. Чептин дубалдары, бурчтары, эшиктери мунаралар менен бекемделген. Мунаралардын боорунда жаа атуу үчүн тешиктер жасалган жана чепти айланта туурасы 20 метрдей аң казылган. Шырдакбектин чеби Фергана кырка тоосу аркылуу өзгөн тараптан каттаган байыркы кербен жолунун боюнда жайгашкан. Археологдор 1944-45 жана 1949 жылдары экспедициялардын учурунда чогулткан фактылар Тянь-Шань байыркы мезгилинде эле Фергана менен тыгыз байланышта турганын да көрсөттү. Шырдакбек комплекси соода жолунун боюнда жайгашып, ал жерден орто кылымдарда Жамандабан аркылуу Арпа өрөөнүнө, Байбиче тоо жана Калкабар аркылуу Атбашы өрөөнүнө чыгууга, дагы башка жолдор менен Кочкор өрөөнү, андан ары Ысык көл жана Чүй өрөөндөрүнө жетүүгө мүмкүн болгон.
кереметтүү кыргыз жерибиздин кооздугун, сулуулугун мына ушундай тарыхый мурастар толуктап турат. Тарыхы болбой эл болбойт демекчи, тарых сырларын катып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген керемет эстеликтерибиз бабаларыбыздын эр жүрөктүүлүгүн, баатырдыгын, айкөлдүгүн, акылмандыгын эске салып тургандай.